Бүгін болып өткен окуялар, кабарлар жана жаңылыктар менен Күн кабар Ак кеме студиясында Адлет Амангулов. Саламатсыздарбы? Орусиянын президенти Владимир Путиндин кызы коронавируска каршы Орусиядан чыккан вакцинаны алып сыноодон өттү. Бул тууралуу президент өз өкмөт менен болгон жолугушуу учурунда айткан. Вакцина туруктуу антитела жана клетка иммунитетин түзүп, тагыраак иштейт. Мен муну абдан жакшы билем, анткени менин кыздарымдын бири вакцинаны алып көрдү. Бул жагынан алганда ал вакцинаны сыноого катышты деп ойлойм, деди Путин. Анын айтымында биринчи эмдөөдөн кийин кызынын температурасы 38 градуска көтөрүлүп, эртеси 37 градуска төмөндөп, азыр ошол бойдон. Буга чейин Владимир Путин дүйнөдө биринчи жолу коронавируска каршы вакцина Орусияда каттоодон өткөндүгүн жарыялаган эле. Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу аймактарда 1 жана 11 класстарда окутуу салттуу түрдө өткөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн 11 августта онлайн брифингде билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу балдардын жана мугалимдердин ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч келтирбеген аймактарда жашыл зоналарда менчигинин түрүндө тибине карабастан 1 жана 11 класстарда окутуу салттуу түрдө өткөрүлөт. Окуучулардын саны абдан аз болсо, нөмөт класстар ачылышы мүмкүн, деди Надира Жусупбекова. 10 августта авиатрафик компания авиакомпаниясынын Москва-Ош багыты боюнча өлкөгө 161 кыргыз жараны кайтып келишти. Алардын арасында жаш балдар дагы бар. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Борттогу орундуктар чектелүү жана Кыргыз өлкөсүнө кайтып келүүнү каалаган жарандардын саны көп болгондуктан бул каттамга жүргүнчүлөрдүн тизмеси Кыргыз диаспорасынын, элчиликтин кызматкерлеринин жана ИИМдин Орусиядагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу массалык маалымат каражат өкүлдөрүнөн турган комиссия тарабынан түзүлгөн. Комиссиялык тандоо гуманитардык критерийлер боюнча кыргыз жарандарынын жеке арыздарынын негизинде жүргүзүлдү. Өзгөчө каттамга Орусиянын жогорку окуу жайларында окуган студенттер, төрөтү жакындап калган кош бойлуу жана жаш балалуу аялдар, ошондой эле мекенине чукул түрдө кайтышы керек болгон себеби бар жарандар, мисалы оор элдети барлар, жакында эле хирургиялык операция жасаткан, жакындарынын каза болгону жана башка оор турмуш кырдаалдарына кабылгандар киргизилген. Ош шаарына кирүүчү жолдорго орнотулган бардык санитардык карантиндик посттор алынды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматынан кабарлайт. 8 августтан тарта Ош шаарына кирүүчү жолдорго орнотулган бардык санитардык карантиндик посттор ишмердүүлүгүн токтотту. Мындай чечимин Ош шаардык жарандык коргоонуусун штабынын жыйынында кабыл алган. Айта кетсек, Ош шаарына кирүүчү жолдорго жалпы 7 санитардык карантиндик посттор орнотулган болчу. Жапалак ДО, Теке аскер полигону жана ошондой эле 8 март, ТЭЦ, Беш көпүрө, Кырарык, Арка, Амир Темур, бирок ошол эле учурда эпидемиологиялык кырдаал оор бойдон калууда. Ооруга чалдыгуу бир аз төмөндөгөнүнө карабастан бардык санитардык гигиеналык ченемдерди жана эрежелерди так сактоого зарылдыгын эсиңиздерге салабыз деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги 11 августта Орусиянын аймагында чет элдиктердин өлкөгө киришине чектөөлөр алына элек экенин эскертет. Мекеме олуттуу себептери болбогон жарандардын кайра Кыргызстандан Орусияга кириши мүмкүн эмес экенин белгилейт. Маалыматка караганда, учурда Орусия менен Кыргызстандын ортосунда жүргүнчүлөрдүн туруктуу аба каттамы калыбына келе элек. Орусия менен Казакстандын чек арасы дагы жабык бойдон. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу элчилик Кыргызстанга барууга олуттуу себеби жок жарандарды эч кайда чыкпай турууга чакырды. COVID-19 пандемиясынан улам марттын аягынан тартып бир катар мамлекеттер аба каттамдарын токтотуп, чек араларын жапкан. Ушундан улам чет өлкөлөрдөгү миңдеген кыргызстандыктар бийликтен Кыргызстанга алып кетүүнү суранышкан. Алардын көбү Орусияда убактылуу жашап иштеген мигранттар болуп саналат. Расмий маалыматка ылайык, быйыл марттан 10 августка чейин Орусиянын 21 аймагынан 26685 жаран мекенине кайтарылган. Кыргызстанга келген мигранттардын арасында кайра Орусияга кетүүнүн жолун сурагандар дагы бар.
Баш қаланың мэриясының маалыматына қарағанда күндізгі стационарларға қайрылған жарандар азаюда. Ақырғы соткада Борбор шардағы күндізгі стационарларға күндіз 733 әлеуметтік көсін 42 адам қайрылған. Бұға байланышты Аламүйдің Бергич районындағы номер 38 орта мектепте ДСК спорт комплексінде жана консул ресторанында açылған стационарлар жабылды. Ал эми номер 12 Гечи райондо муниципалдык навайканага жайгашкан стационар күнү түнү иштей турган болду. Бишкектегі күндізгі стационарларға бір айдың ішінде 97.891 адам қайрылып тұрды. Медициналық жардам алышқан, 503 адам жатып дарыланып шыққан. Коронавирус июль айларында күчөп ооруканаларда орын жетешпегени үчүн ыктыярчылардын демилгесименен күндүзгү жана түнкү стационарлар ачылган. Бишкекте спорт комплекстеринде мейманканаларда жалпысынан 13 стационар түзүлгөн. Эпидемиологиялык кырдаал турукташканына байланыштуу өткөн жумада Туңгуч жана Жал Гечи райондорундағы 2 күндүзгү стационар, Каражыгач жаңы конушундагы Салтанат тойканасындагы түнкү убактылуу дарылоочу жайлардагы жабылган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен аба каттамдарын жандантуу маселесин талкуулады. Тараптардын сүйлөшүүсү 10 августта телефон аркылуу жүргөн. Эки өлкөнүн тышкы саясат мекемелеринин башчылары коронавирус пандемиясынын кесепеттерин жоюунун жолдору тууралуу сүйлөшүп, кызматташуунун негизги багыттары, анын ичинде мамлекет аралык аба каттамдарын жандантууну талкуулашкан. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан март айынан тартып чет өлкөлүк жарандар үчүн чек арасын жапкан. Башка мамлекеттер менен эл аралык каттамдарын токтоткон. Август айынан тартып айрым өлкөлөр менен аба каттамдары жанданары 10 августта расмий кабарланган. Эки тараптуу сүйлөшүүлөргө ылайык 7 августта Туркия жана Бириккен Араб Эмираттары менен аба каттамдары жанданган. Орусия менен туруктуу авиа каттамдар калыбына келелек. Азырынча Орусиянын бир нече аймактарынан Кыргызстандын Бишкек, Ош шаарларына чартердик каттамдары учактар менен учууда. Медициналык кызматкерлеринин компенсациялык төлөмдөрү өз убагында төлөнүүдө деп бүгүн 11 августта онлайн брифингде премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Бүгүнкү күнгө чейин 807 миллион сом жумшалды. Анын ичинен июлда айлык маянага кошумча төлөм катары 424 миллион сом республикалык бюджеттен берилди дейт өкмөт башчы. Президенттин тапшырмасы менен Ысык көлдөгү пансионатта 130 медицина кызматкери эс алып келип, учурда 170 медицина кызматкери эс алып жатканын айтат. Медицина адистерин кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу, кыска курстардан окутуу иштери өзгөлтүксүз жүрүүдө, деди премьер-министр бүгүнкү онлайн брифингде. Эл аралык долбоорлордун алкагында 16 сентябрда Кыргызстанга 13 тез жардам унаасы келет. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Бороновдун айтымына караганда, андан тышкары Коопсуз шаар долбоорунун алкагында айыппулдардан чогулган 145 миллион сомго дагы тез жардам унаалары алынууда. Ал унаалардагы сентябрь айында келиши күтүлүүдө. Чет жактагыларды кыргызстандыктарды мекенине кайтаруу тууралуу президенттин чечимине ылайык 3 жана 9 августтун аралыгында Орусиядан Кыргызстанга 4181 жаран алынып келинген. Аларды алып келиш үчүн 8 чартердик аба каттам менен 43 автобус уюштурулган. Кыргызстандан Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкуловдун маалыматына караганда, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 20 марттан 10 августка чейин Орусиянын 21 аймагынан жалпы 26.685 жаран мекенине кайтып келген. Бул мезгил аралыгында алар 102 аба каттамы жана Казакстандын аймак аркылуу 95 автобус каттамы менен жеткирилди. COVID-19 пандемиясынан улам марттын аягынан тартып бир катар мамлекеттер аба каттамдарын токтотуп, чек араларын жапкан. Ушундан улам чет өлкөдөгү миңдеген кыргызстандыктар бийликтен Кыргызстанга алып кетүүнү суранышкан. Чек аралар азырынча жабык, темир жол жана автожол каттамдары дагы качан толук ачылары белгисиз. Өлкөнүн жалпысынан 9 чет мамлекет менен авиа каттамдары бар. Кыргызстандык эмгек мигранттарга Россияда жүрүү мөөнөтү узартылды. Биздин өлкөнүн Россиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов билдиргендей, 15 сентябрдан кийин мигранттардын азыркы документтери дагы 185 күнгө узартылат. Жыл аягына чейин мигранттар мекенине депортацияланбайт жана документтерин эретке келтирип алса болот деп эскертет.
Кыргызстанда айрым жаныбарлар жана канаттууларга аңчылык сезону ачылды. Бул тууралуу Айлана чөйрөнү коргоо мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Анда белгилешкендей, августтун 2 ишембисинен декабрдын 1 жекшембисине чейин каман, текечер, элик, бөдөнө, көгүчкөн жана бак тээктерге аңчылык кылса болот. Бирок алардын ар бирине чектөөлөр киргизилген. Бизге катталыңыздар жана жаңылыктардан биринчи болуп угуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта болуңуз.